Ноокенде 100 аз камсыз болгон жалгызбой жана көп балалуу энелер турак жайлуу болушту. Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Арымжан айылындагы 100 батирлүү 25 социалдык турак үйдүн курулушу аяктап, пайдаланууга берилди. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев, долбоорго демөөрчүлүк кылган Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана шаарчанын тургундары катышты. Ири демилгенин алкагында курулган шаарчада коомдун аярлуу катмарындагы аз камсыз болгон жалгызбой жана көп балалуу энелер үчүн баардык заманбап шарттар түзүлгөн. Облус өкүлү турак жай ээлерин куттуктап, мында тургундар үй менен гана камсыз болбостон 100 орундуу тигүү ишканасы, нан бышыруучу цех, ФАП, мечит жана дүкөн, кичи футбол аянтчасы да курулганын белгиледи. Бул аракет шаарча жашоочулардын муктаждыктарын камсыздоо менен бирге турмуш шартын жогорулатууга көрүлгөн камылга экенин айтты. Өкүл демөөчүлөргө ыраазычылык билдирип, облус аймагындагы социалдык экономикалык кызматташтык алакалары мындан арыда улантыларын кошумчалады. Демилге Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан каржыланып, жергиликтүү бийлик тарабынан социалдык шаарчага 3 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ноокен район Сакалды айыл өкмөтүндө ушундай бир чоң комплекс курулуп бүтүп ишке берилип атат. Бул комплекс бул арабтардын Ас-Сафа кайрымдуулук фондунан каржыланып атат. Бул былтыр апрель айында башталган болчу. Быйыл азыр эми бир жылда эле бул тез куруп бүттү. Бунун негизинен 100 үй бүлөгө берилди. Азыр бардыгын комиссия карап, арабтар өздөрү текшерип беришти. Эми негизинен ошол көп балалуу, багы жесир аялдарга, анан ушундай мүмкүнчүлүк чектелген үй бүлөлөргө бөлүнүп берилди. Бул үй эле бербестен, бунун ичинде багы пекарный, нан бышыруучу цехтери бар, швейный цехтери бар. Швейный цех дагы бул 100 орундуу. 100 адам ошол жерде отуруп жумуш алып барса болот. Андан сырткары дүкөндөрү бар. ФАП курулду, мечит, ушундай комплекс курулуп бүгүн ишке берилип атат.